Бишкекте Өмүрбек Бабановдун тарапташтары митингге чогулду. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун алдында Өмүрбек Бабановдун тарапташтары чогулду. Бул жол менен 50 адам Өмүрбек Бабановду күтүп жатышат. Бүгүн Бабановдун башкаруу чарасы тандалары күтүлүүдө. Бабанов кумту өргениндеги коррупцияга аралашкан деп шектелүүдө. Булак Уа Кейже. УКМК Орхан Инандыны буга чейин уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү издеп жүргөн. Сапат эл аралык билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандыны буга чейин уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү издеп жүргөн. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. 2019-жылы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү акча талап кылуу максатында Орхан Инандыны уурдап кетери тууралуу маалымат түшкөн. Буга байланыштуу жазык кодекстин 170-беренеси менен сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, тергөө иштери уюштурулган. Ыкчам тергөөнүн алкагында УКМК тарабынан аны уурдап кетүү кууптулугу жаралганы туурасында өзүнө кабар берилген деп айтылат маалыматта. Мындан улам атайын кызмат Инандыга жеке жан сакчалууну жана тийиштүү этияттык чараларын киргизүүнү сунуштаганы белгиленет. УКМК учурда Ички иштер министрлигине аталган кылмышка тиешеси бар адамдарды издөөгө көмөктөшүп, комплекстүү ыкчам иштерди жүргүзүп жатканы айтылат. Бүгүн Бишкекте Сапат лицейлер тармагынын президенти Кыргызстан жараны Орхан Инандынын дайынсыз болуп жатканы кабарланды. Бул маалыматтан кийин президент Садыр Жапаров аны издөө боюнча кошумча күч тартууну тапшырды. Анын автоунаасы 12-Кич районунда эшиги ачык калган тейде табылганы айтылган. Атасынын жоголгону боюнча уулу арыз жазган. Булак Спутник Кейже.